Саламатсыңарбы биздин ханыша жана ханзадалар. Бүгүнкү биздин жомогубуз уйкудагы сулуу жөнүндө болот. Илгери бир хан менен ханыша жашаптыр. Алар бир кыздуу болушат. Хан сүйүнгөнүнөн чоң той берип, хандыктагы бардык сыйкырчы айымдарды чакырат. Күтүлбөгөн жерден эч ким чакырбаса деле хан сарайга каардуу сыйкырчы аял келип калат. Каардуу сыйкырчы сыйкырдуу таякчасын жогору кармап туруп, хан бике 15-ке толгондо ийикти бармагына сайып алып өлүп калат дейт. Бардык коноктор корккондуктан унчукпай калышат. Хан ошол замат эле хандыктагы бардык ийиктерди жок кылууга буйрук берет. Арадан 15 жыл өтөт. Бир күнү хан бике сарайда сейилдеп жүрүп, бирөөнүн ырдаганын угуп калат да, ким ырдап жатканын көргүсү келет. Ал ошол бөлмөгө кирип, ийик ийирип отурган кемпирди көрөт. Ал баягы каардуу сыйкырчы аял болчу. Хан бике ийикти колуна алып, бармагын сайып алат да эсин жоготуп жыгылат. Ушул маалда каардуу сыйкырчынын каргышы ишке ашат. Хан бике өлбөйт, бирок ал сыйкырдуу узак уйкуга кирет. Аны менен бирге сарайдын жашоочулары да терең уйкуга батышат. Арада көп жылдар өтөт. Хан сарайдын айланасын адамдар өтө алгыс бадалдар басып кетет. Эч ким ал жапайы чөлкөмгө кирүүгө батына албайт эле. Хан бике уйкуга баткан күндөн туура 100 жыл өткөндө бир ханзада ошол жерден өтүп баратып, бул кимдин хан сарайы деп сурайт. Бул уйкудагы сулуунун сарайы деп жооп беришет. Жигит ойлонбостон эле аны көрүүгө ашыгып жөнөп калат. Ханзада хан сарайдын бардык бөлмөлөрүн кыдырып көрүп чыгат. Бир бөлмөдө уктап жаткан хан бийкени көрөт. Ал ушунчалык сулуу болгондуктан ханзада суктанганына чыдабай аны өөп жиберет. Хан бике ошол замат ойгонот. Аны менен кошо хандыктын бардык тургундары ойгонушат. Жаңы жашоо башталат. Ханзада хан бийкеге үйлөнүп, алар бактылуу болуп узак жашашат.